кээ бир үйлөнө турган жаш жигиттерге ун чыкпаган, өз пикири жок, ар дайым ооба дей турган кыздар жагат да. Бул эмне дегенди агенелейт, эмне дегенди түшүндүрөт, баягы сүйлөсө ооба дейт ар дайым, эмне десе приказын аткарат, буйругун аткарат, өз пикири жок, демек бул жакшы деген сүйүнүп, кубаныч менен ошо кызга үйлөнөт да. Жеке пикири жок, жеке пикирин түшүндүрүп айтып бере албайт. Шыпыр десе шыпырат, тамак кыл десе тамак кылат, бирок өзүнүн жеке ою жок, өзүнүн красотасы жок, өзүнүн сулуулугу үчүн аракет кылбайт, өзү үчүн жашабайт, өзүнүн жеке ою жок да. Бул жерде не? Ошол иман деп, ошол уяттуулук деп, кээ ата-энелери дагы ошонун тарбиясын берет да. Ошонун тарбиясын берет, эптеп күйөөгө чыгып ал, сүйлөбөй тур, күйөөңө баш ий, ушундай нерселерди айтат. Баягы кыз байкуш ун чыкпастан туруп, уялчак болуп, жакшы көрүнөйүн деп эптеп турмушка чыгып алат дагы, анан экөө чечингенден кийинки жашоо башталып, формада эмес, чечингенден кийинки жашоосу башталып, бири-бирин көргөндөн кийин анан бири-бирин тажашты баштайт да. Баягы уялчак сезимдери болду, ачылды, эми бул жерде жок эми. Себеби чыныгы жашоо башталды. Ошол жерде бири-бирин жек көрүү пайда болот, ошондон ажырашуу болуп атат да. Уялыш сезимдерин никеден мурда айтыш керек, түшүндүрүш керек. Эгер жакпаса жакпады деп. Ата-энеңе дагы түшүндүрүп, кыз баладан уруксат суралат. Жубан болсо ал менен кеңеш кылынат. Маселени так ортого коюп, чыгасың чыкпайсың деген маселе болот. А кыз баладан уруксат суралат. Уруксат суралган учурда уялбастан айтыш керек, ооба же жок деп. Анан эч бир жакпаган, өзүңдүн назарың, көңүлүң тартпаган бирөөгө турмушка чыгып аласың. Көңүлүм болуп калар, сүйүп калармын, ата-энем үчүн турмушка чыгып кое берейин деген нерсени токтотуш керек. Же мен өзүм тарбия кылып алам бул кызды деп үйлөнбөш керек. Бул өтө катаан нерсе, түшүнүк. 20 жыл кыз ата-энеси тарбия бере албаган кызга сен тарбия берем дейсиңби? Тарбияга муктаж болуп атсаң өзүң. Ошондой экен, урматтуу жигиттер, ойлонуш керек.